Ташкент шаарында Италия-Борбор Азия кызматташтык форматындагы министрлердин экинчи жолугушуусунун алкагында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов менен жолугушту. Анын жүрүшүндө тараптар саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкуулашты. Алдыдагы тышкы саясий иш-чараларды жогорку деңгээлдеги иш сапарларды өткөрүүнүн убактысын салыштырышты. Эл аралык жана регионалдык көйгөйлөр боюнча пикир алмашышты. Тараптар Кыргызстан менен Өзбекстанда ийгиликтүү өткөн саясий иш-чараларды белгилешти. 2021 жылдын мартында эки өлкөнүн мамлекет башчыларынын деңгээлинде мурда жетишилген макулдашууларды жүзөгө ашыруу боюнча тиешелүү иш-чараларды активдештирүү зарылчылыгы тууралуу макулдашты. Мындан тышкары маектештер Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун практикалык иштерин тездетүүгө, анын алкагында 60-ка жакын биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну, болжолдонгон өнөр жай кооперациясы чөйрөсүндө кызматташтыкты кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча иш-чаралар планын эртерээк аткарууга кызыктар экендиктерин билдиришти.